Жаз жарыш күз күрөш демекчи, жер иштетүү менен алектенип, өз бакчасында органикалык жол менен малина, карагат, чычырканак өстүрүп, жүгөрү, помидор, бадыран, капуста жана башка жер жемиштерин, ромашка, календула жана башка дары чөптөрүн өстүрүү менен алектенип келген Иманбекова Гүлзат Дөбөл айылындагы эмгекчил айымдардын бири. Гүлзат Иманбекова BioKG органикалык федерациясы менен биргеликте 5 жылдан бери иштешип келет. Бул иштешкен жылдары органикалык чарба жүргүзүп, топурактын асылдуулугун жогорулатуу жолдорун үйрөнүп, биогумус, жер семиткичтерди өз колдору менен жасап, жазында жер жемиштерин түйүнө чачып, күзүндө мол түшүм алып турган учуру. Мен Иманбекова Гүлзат, ушул Дөбөл айылында жашайм. BioKG федерациясы менен 2015 жылдан бери иштешип келатабыз. Ушул Дөбөл органикалык аймактын мобилизаторумун. 2015 жылдан бери иштеп келаткан ушу федерация аркылуу көптөгөн жардамдарды алдык десек болот. Мисалы үчүн мындай өсүмдүк өстүрүү боюнча тренингдер болуп келатат. Дагы кандай десем, ушу органикалык айыл чарбасын кандай өндүрүү жолдорун жакшы үйрөндүк. 2015 жылдан бери ошо быйыл 10 жыл болот. Ошо 2020 жылы бизге ошо атайын ошо федерация аркылуу бизге атайын 10 соток жерге питомник уюштурулган. Ошол питомникти быйыл 4-жыл болду. Мына карагаттын 3 түрү, малинанын 2 түрү, чычырканак тикенеги жок. Ошолорду өстүргөнбүз. Быйыл мына 4-жылга кеткенге байланыштуу бул быйылкы түшүмдөр жакшы берди, жакшы чыкты. Ошол эле бир эле питомник менен чектелип калбастан бизде календула, ромашка, мята чөптөрүн айдайбыз, дары чөптөрүн. Бул эле ушул федерация аркылуу көптөгөн тренингдер болот. Ошол тренингке биздин айылдын жашоочулары, айымдары катышып, көптөгөн билбеген нерселердин баарын үйрөнүшөт. Кайра ошолор практика жүзүндө дагы өздөрү кайра огороддорунда пайдаланышат да ошол нерселерди. Бул ошо жазында биогумус кылганбыз, могу кырктардын баарын чогултуп, ушинтип азыр эми буюрса буларды карагаттын түптөрүнө бул даяр болуп калды, даяр кырк эме сепкенге. Малина, карагаттардын түптөрүнө чачып чыгабыз эми күздөн баштап. Бул ачытмалар тетиги эле ото чөптөрдү ачытып, мисалы үчүн эрмен, уйгак, миң думана баарын ачытып кайнатып туруп эле ушундай атайын ачытмалар, удобрение, биоудобрение да мындайча айтканда. Ушинтип даярдап алып, ушул малинанын түбүнө, карагаттарга куюп атабыз. Бул тамчылатып сугаруу системасы ошол 2020 жылы карагаттар менен чогуу келген. Эрте жазда ушул эме кылабыз, суу келе элек убакта тамчылатып сугаруу системасын колдонобуз. Андан кийин арык менен колдонобуз. Бул ушул тикенеги жок чычырканак. Муну буюрса түптөрүнөн өсүп баштады. Эми уже түбүнөн алып түптөгүлөрүн элдерге сатып баштайбыз. Карагатты да ошондой кылабыз. Уже питомниктеги карагат, чычырканак, малиналардын эмеси жетти уже. Кайра элдерге уже сатып баштаганга эмеси жетип калды. Карагат, малиналардын ортолору ачык калган убакта ушул календула, ромашка аларды айдап коебуз. Анан эми ромашка, календула бул дарычылык үчүн дагы айдайбыз. Андан тышкары кошумча киреше. Муну сатып дагы кургатып алып сатабыз. Ушинтип терип кургатып алабыз сушилкага. Анан календула да жакшы. Календуланы да ушундай кылып айдап коебуз. Дары чөптөрүнүн катарына кирет. Дары чөптөр ярмаркаларга, аптекага өткөрөм. Мына биз ошол органикалык айыл чарбасынын негизинде мондай ушу дары чөптөрдү кургатып, ушундай упаковкаларга салып, ярмарка, ар кандай көргөзмө, жарманкелерге алып барабыз. Мына бул календула, бул болсо мята, жалбыз. Ушундай баштыктарга атайын салафан баштыкка эмес, ушундай баштыктарды тигип атайын ушундай кылабыз. Бул болсо
корен валериан экен, мышык тамыр деп коет экен, мышык тамыр. Бул болсо атайын биз кадимки эле өсүп аткан тоодогу ит мурун. Ушуларды кургатып, анан сатыкка дайындайбыз. Ошондой эле бул ушул питомниктеги карагаттарды ушундай атайын морозильниктерге тоңдуруп, анан упаковкаларга салып дайындап коебуз. Эмгек, дайра, билим кеме деген сыяктуу экөө бириксе сөзсүз түрдө жыйынтыгып чыгып турарына биздин каарманыбыз далил.